Çegarası. Баткенде өткөн чегара эң алсыз жерибиз дейм да. Мен биринчи жанагы окуп жаткан кыргыздарга ассалому алейкум деп учурашып коеюн. Саламатсыңарбы кыргыздар, жердештер, туугандар, аман багула жүргөн жериңерде. Ал эми Баткен жери өзүңөр билесиңер, Тажикстан менен абдан чектеш. Ал жерде эки район, Баткен району, анан тиги Исвара району, Исвара районунда 200 миңден ашык тажик эл жашайт. А Баткен районунда область болгондон бери 180-85 миңге жакын, 80 миңден ашып калды. Мына ошондуктан салыштырмалуу тиги Тажикстан жерде эл көп, өсүп жатат, өнүп жатат. Менин оюмча Орто Азиянын элдеринин арасында өсүү Тажикстанда биринчи болса керек, биринчи болса керек. Мына ошондуктан тиги Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорго өзгөчө көңүл буруп, чегараны бекитип, туура бекитпесе, бул маселе оор жагына айланып кетиши мүмкүн да. Маматова, чегара маселесинин булагы, эгер мен туура түшүнсөм, сиздин оюңузча бул тажик туугандардын тез көбөйүшү, жыштыгы, батпай аткандыгы. Менин эсимде бир жагы ошол, бир маселе ошол. Менин эсимде мына жашыбыз бир топ келип калды. Баткен, бир гана Баткен областындагы бир гана Баткен районун алганда, Баткен районунун 3/1 бөлүгү Советтер Союзунан тартып, бүгүнкү күнгө чейин эсептегенде эгемендикти алганга чейин 3/1 райондун территориясы Тажикстанга берилип коюлду да. 3/1. Кайсы жылдары? Негизи Советтер Союзунун убагында. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин. Да, экинчи дүйнөлүк Бул согуштан. Усубалиевтердин учурунда. Тиги экинчи дүйнөлүк согушка чейин да болду, и андан кийин да болду да. Азыр эгер чегараны биз көрсөтө алабызбы? Азыр мүмкүнчүлүк барбы? Кыргызстандын түштүк чегараларын эгер мүмкүн болсо жигиттер берсеңер, Маматова азыр ушу картадан карап көрсөтүп берсин. Бул биздин алдыбызда кагазда да бар. Ушу илгеркиге алганда да, Маматова, илгеркини алып караганда ушу кайерлерге чейин биздин жерлер эле. Биздин бул мына биздин Канибадам шаары бар, Канибадам районуга чейин эле биздин жерлер. Азыр болсо тем эле берки Самарканддын үстүнө келип калды. Сураптан жок. Берки картаны берсеңер, мына Канибадам турган жерде. Кайракум суу сактагычы. Ал тиги Ал карта жок бадыр бизде. Анда бели, мына картадан деле, мына жерде Кыргыз кыштак дейт, Шорсу. Бул жакын эле, бери жакта эле турбайбы анда? Тиги Канибадамга чейин менин эсимде жаш бала кезибизде. Исфарадан канча километр? Исфарадан примерно бир 40 километрге жакында. 40 километр мына Канибадам деп турат. Мына ошон жеринде мурда Санто деп аталат эле. Адырдын бери жагында, Адырдын ар жагында Канибадам району, Канибадам шаары. Адырдын бери жагында Санто деп кыргыздын айылы эле. Кийин Ким деп Тажикстанга өткөндөн кийин Ким деп аталып кетти. Мына ошондон тартылып отуруп Шурап кени жана көмүр чыккан. Самарканддын үстүнө келип токтоду да. Мына Кайракум суу сактагычы. Кайракум суу сактагычында Лейлек районунун территориясы. Биздики болчу. Биздики болчу. Ушул экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле биздики болчу. Да, ооба. Ушул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, азыр бир ашып барса бир 60 жылдын ичинде ушунча чакырым жерди берип тушадыкпы? Ошо көп жерди берип койдук да. Эмне себептен Союздун учурунда берилип кетти? Себеби ал жерде ал убакта принцип бар эле да. Территорияны ким орусча айтканда освоить этсе, өздөштүрсө, ошол тиги кожоюн ээ болот да. Мына ошондуктан тажиктердин жери аз болуп, алар тиги аябай киришип, анын үстүнө дыйканчылык боюнча алар аябай уста, аны моюнга алыш керек. Мына ошондуктан кайрылып, мен түшүнөм биздин жетекчилерге, ал убакта каршы эч ким айта алган эмес Москвага. Анан ошондуктан биринчи информация тиги тажик тарабынан болсо керек. Анан барыптыр биз көбөйүп атабыз, батпай атабыз деп тиги кыргыздардын жери бош жатат, алар иштебейт, өздөштүрбөйт, ошондуктан ушу берсеңер деп мен мынчу эгемендүүлүктөн баштап өзүңөр биле Үзөң Кугушта Акаева акеңиз берип койду. Бир райондун территориясы. Ondan кийин Бакиев жанагы той өткөргөн Каркара.
көк Көкөтайдын ашыбы? көкайдар каркыранын Бакиева кеңиз берип койду. Дагы канча жерлер кетти, майда жерлер кетти эсепке албаганда. А Бакиев кеттим койгондо тиги Соктон Риштанга чейин коридор бермек болгон. Биз газетага чыгып элди көтөрүп жатып токтотуп калбадыкпы? Азыр болсо Мына картада барбы ошо? Кайра картаны берсеңер, каерден каерге бермек болгон дейсиз? мына Сок. Мына Соктон мына бул жерден коридор бермек да. Өзбектерге коридор Риштанга. Мына Сок созулуп тиги Баткен району, Лелик району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калмак да. Азыр болсо Ушуну кимдин учурунда берилмек? тиги Бакиевдин учурунда. Акаевдин учурунда Бакиев премьер-министр болуп туруп протоколго кол койгон да. Мына факел деген жер, чоң кара деген, мына көрүп атсаңар керек, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ошо чоң карадан ошо суу кайсы суу алат? Оң жагында Сок дарыясы да. Сок дарыясынын жээгинен Өзбекстанга Бакиевдин чоңунда 200 метрден шириндигине бербек кол койгондо премьер-министр болуп туруп тиги договорго Бакиев кийин газетага чыккандан кийин Бакиев келип, анан ошол жердин биз көрсөттүк. Мен тиги Таян деген жер бар. Тиги мына Таянга алып барып Соктун көрсөттүм. түштүк жагы. Ошо Таянга алып барып көрсөттүм. Бул Соктун ичинен өтөт эле жол. Ооба. Боз адырга. Ооба. Тиги коридор берип, анан бул жолду алып салып, тиги аска менен сала турган болгонго кол койгон да. Анан өзү көзү менен көргөндөн кийин жанагы договордон өзүнүн официально өзүнүн колгон коюн кайталды. Караңыз, эгер ошол кезде кол коюлганда, Анклав болмок. мунагу Баткен областынын чындап эле Кара булак, Согмент, Кызыл жол, ушул район Баткен район, Сүлүктүү шаары, Лелек району анклав болуп калмак да. Азыр деле ошого барат мына таш, мына көк таштан Орто Озго тиги Адахан Мадумаров кол коюп 49 жылгы бул жерде кыргыздын жерин, тажиктин жери деп 2008-2009 жылы кол коюп 49 жылга тажиктерден аренага алып тиги Баткенден Лелеке Кытайлар жол салганда ушул договорго кол коюп анклав кылганы жатпайбы? Азыр 1 секунд. Мына картаны оңдоп койсоңуздар. Аябай некорректно койдуңар да ушуну. Же бизди толук көрсөткүлө, же картаны көрсөткүлө. Эгер бизди көрсөтсөңөр, биз мынтан мындай маркер менен деле көрсөтүп бере алабыз да. Маркер көрүнөт мына. Эгер мүмкүн болсо камеранын үстүнөн алып келсеңиз, силерге Маматова чийип да берет. Мына көк ташта, мына Баткенден көк ташта, мына бул жерден тиги Орто Оз айылына жол өтөт да, жол. Мына ушул жерде, ушул территорияны бул чоң сай. Сайдын жээгинен жээге 600-700 метрдей, а дарыя ортосунда бир 10-12 метрдей эле көпүрөк салынып, Баткенден Лейлеке жол салынып жатканда Кытайларга ушул келгенде тажиктер тиги каршы чыгышып, бул тажиктин жери деп талашканда, бул жерди таштап коюп, узата бербей жолду тиги Орто Оздан тартып шашып кетип Бакиевдин убагында менин оюмча президент менен макулдашкан иш болсо керек. Ушул жер тажиктики, бирок 49 жылга арендага бергиле деп бул жерге мындай азыр Маматова. Ушундай орусча айтканда по порядку чечелиге да. Биринчи бул жер кыргыздык. Мына азыркы чек арада турган кыргыздын жери деп эсептелген мына Воруктун. Жок, эсептелген эмес, дегенде делимитация, демаркация болгон эмес. Талаш жер деп. Талаш жер. Мынагу азыр чек ара деп алар көрсөтүп алган жер илгери талаш болчу. Затында биздин жер. Жок, талаш эмес, кыргыздардыкы эле. Себеби тажиктер ушул жака өрүк, жалгыз өрүк деп коет, жака өрүк деп коет. Ошол жерге кыргыздардан уруксат атып, автозаправка койгон. Уруксат алып. Бизден. Жерди арендага алып. Ошол айыл өкмөттөн. Кайсы жылдары? Бул мына 2000 жылдары. 1990 Бул талаш эмес, биздин жерлер болчу. Ошол уруксат алып, заправка курган, закон. А кийин эле анан 8 жылдан кийин, 9 жылдан кийин тиги бул жер тажиктики деп туруп арендага алып жатпайбы 49 жылга. Эми
Ошондо 2010-жылдар болуп калабы ушул окуя. 2008-ci. 2008-жылы. Bakiyev'tin убагында. Бакиевдин убагында. Ошондо бул жер тажиктики деп таанылып калды беле. Кол койду да. Бул тымызым болду беле жагандай. Жок, ачык эле болуп барып ошо кол коюп, ага чейин бул дарыянын боюнда эч ким жашаган эмес. Мына бул Мачай деп коет, мына бул жерде Мачайдан тиги Чаркууга чейин эч ким жашаган эмес. Тиги кол коюлгандан кийин, кол койгондон кийин сайдын ичи, сайды жана 800 Маматова, мен түшүнгүм келип аткан нерсе, мурда бир кыргыздыкы болсо, заправканы бизден уруксат алып курган болсо, неден булар, эмненин негизинде биздикилер буларга берип койду ал жерде? Ошого мен да түшүнбөйм. Жөндөн эле берип койду. Неге? Эмне түшүнбөйм мен да ошого. Себеби мындай ачык эмне үчүн ошондой кол коюп койгонун айтпай жатпайбылар. Макул, экинчи суроо. Жол бияктан Баткенден баштап жол курула баштады дейlik. Баткенден да. Мындай көрүнбөйбү? Баткенден баштап жол курула баштады бияка. Ушул жана заправка турган жерде. Жанынан өтөт да заправка. Тажиктер биринчи жаңжалда ушул жерге жол өтпөсүн деп жаңжал кылды деп. Биздин жерден өтүп атасыңар жерден деп жаңжал жасап, ошого эмне себептен андай жаңжал болсо, тиги ушул жерге жолду курбай туруп эле, тиги ортобоздон нары лейлекке кура бериш керек эле да. А жаңжалды сөз менен, дипломатия менен, сүйлөшүүлөр менен карап, эл менен акылдашып чечиш керек эле да. Же болбосо тигиндей договорго кол коюш керек эмес эле. Бул эми тактап туруң. Эми Маматова жөнөкөй көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Жер биздики болчу. Биздики болчу. 2018-жылга чейин. Алар бир заправканы койду. Уруксат алып. Айыл өкмөтүнөн. Анан бир күн эле биздикилер жол курабыз десе, аерден тажиктер чыкты. Бул жер биздики. Биздики деп. А көрсө кол коюлуп калган экен. Жок, кол койгон эмес, биздики деп. Анан кийин барып туруп кол койгон. Биздин жерге алар жол курбайсыңар деп атса, биздикилер барып. Макул, бул силердин жериңер. Арендага берип. Бизге арендага берип тургула. 49 жылга деп. Маматова, капа болбоң. Мээм көтөрбөй жатыр ушуну. Сиздин костюмуңуз. Мен бердим муну чөнтөгүңүзгө салып туруң деп. Муну чөнтөгүңүзгө салып туруң деп бердим. Костюмуңузду чөнтөгүңүзгө салып койдуңуз. Анан мен бир кез айтам, костюм меники. Сиз айтасыз, майли, костюм сеники, анда мага арендага берип тур. Неге? Маматова, сиз мамлекеттик ишмерсиз. Мен жөнөкөй журналистмин. Неге мындай? Мен деле бүгүн жөнөкөй мына 15 жыл уже жөнөкөй, мен да пенсионер эс алып жүрүм. Анан биздикилер болбой эле жерди улап кетип атат. Жолду улап кетип атат. Эми чындап айтканда улар макул мына силердин жериңер экен тажиктер деп берип алса, анан эмнеге улап атат ол жолду? Жок, жол бүттү да. Жол уже бүткөн да, куруп бүткөн да жолду. Мына ошол жерге келгенде тажиктер биздин жер талашып калганда, эмне себептен мен да түшүнбөйм да, эмне себептен шашып туруп кол коюп, силердин жериңер деп аренда алганын таң калам да. 49 жылдын уже 11 жылы өтүп кетти. Өттү. 38 жылы мына өтөт. Анан Баткен районунун жарымы, Лейлек району Эшилүктө анклав болуп калат. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Көп жашаң. Аллах разы болсун, кечиресиз. Эми чындап эле 30 жылдан кийин ошол жерлер анклав боло турган болсо, чындап эле булар бир кезде анклавда отурган адамдар биздин Кыргызстандын түштүгүн, Баткенди, Лейлекти толук менен анклав кылат. Азыр факт менен алып караганда азыр деле анклавсыздар. Да, ошондой да азыр. Азыр өткөрбөй 5 күндөн бери, 5-6 күндөн бери өткөрбөй жатат. Эмне кылса болот эми? Мунун чыгуу жолу кандай? Мунун бир топ варианттары бар. Мына өзүңүз билесиз, тиги Тажикстанда 2 район кыргыздар жашайт. Мургап, Ижергетал дегенде, ошол жерден мына биз эгемендүүлүктү алгандан бери алар менен жолуктум. Мен чакырышат, тууганбыз да. Чакырышат, чүйгө, ошко 40 миңге жакын эл көчүп келди Тажикстандан, алардын айтканы боюнча. Теги Тажикстан 2 районунда жашаган кыргыздарга кысымды көрсөтүп жатат. Өздөрүндө. Ошол жерде
мектептин директор, кыргыз мектебинин директорлору кыргыз болсо тажикти коюп, райондун акими кыргыз болсо тажикти коюп, райондун райсоветтин жетекчиси кыргыз болсо тажикти коюп, анан кеткен кыргыздардын жерин, үйүн тажиктер сатып алып, ушундай проблема жүрүп жатат да. А биз унчукпай отурабыз. Мына унчукпай отуруп келдик. Не кылыш керек? Мына ошолор эгерде ушул жерде ошо тажиктин граждандары кыргыздар жашаса, бул проблема болмок эмес. Бир вариант. Мен бир сиздин макал берген интервьюңузда окудум да. Бул бир вариант. Элди көчүрүш керек деген дагы. Ошону түшүндүрсөңүз. Кайсынан каяка көчүрсө чечилет? Бuna Воруктан көчүрүш керек ошо Жыргаталга. Көчөбү булар? Көчөт. Макул болобу? Макул болот. Мында Советтер Союзу убагында Өзбекстан Жерге талдыктарды бияка көчүрүп келиш. Бул жер көчүрүп келиш. Кайсы жер жакшы? Шарты боюнча. Деканчылыкка, мал чарбасына. Энди мен оюм боюнча ал туура болбой калат да. Теги Жергеталдыктарга, Мургапка чүйгө келсе да алар үчүн Жергетал, Мургап жакшы, барып келип тураттар азыр туугандарына. Ал жерде барды келген жок да калгандарына. А Ворукта жашаганда тажиктерге Ворук жакшы да. Бирок мынтип олтурсак биз согуш. Жок, шарты боюнча экөө бирдей эле. Экөө бирдей эле да. Бирдей айырмасы жок. Климаты, топурагы. Энди тиги жак бираз теги Мургап бираз теги деңиз деңгээлинен жогорураак, бардыгы Сиз дагы айткан экенсиз, ким көчүп келсе, 10 соттан дагы кошуп бериш керек. Кошуп бериш. Кызыктырыш. Варианттары бар. Ошого теги барыш керек да. Антпесе абал оор болуп. Карап, ачыгын айтайлык. Сиз пенсияда адам, мен журналист. Да. Мындай кыял деңгээлиндеги ой. Тажик мамлекети, тажик өкмөтү азыр колуна күзүр келип турат. Да. Мына ушул жерге элдерине грант береби, элдерине жардам береби, эптеп тереге отургузуп, дагы заправка кылып, ондай мындай кылып отуруп, элин жылдыр муну бириктирип алса, бириктирип алса, саясий маселеде дагы. Жок, бул жерде азыр жана Аксай деген биздин айыл өкмөт бар да. Баягындай кылып заправка салып, тереге отургузуп келе берсе, аны деле басып өтүп кетет. Мына Совет абад кайерге чейин кирип калды. Туурабы? Карабагыш биздики болчу, азыр кайерге чейин кирип калды. Менин айылым үстүндө турат азыр. Тереге отургузуп, биздикилер миграцияда жүрө берет, 15тен болуп бир квартирада жашап. Баткен болбой калды деп кача беребиз. Булар ушинтип тереге отургузуп, заправка кылып келе берет, ашып барса 5 жылда мына ушундай биригет дагы, биз айтмакчы, лейлек анткылап калат. Бул тажик өкмөтү үчүн аябай чоң саясий упайбы? Жок, канчалык эмес. Өкмөт буга кызыктар эмеспи? Менин оюмча, эгерде эл жөнүндө ойлосо, мамлекет жөнүндө ойлосо, бул ишке тажик жагы, кыргыз жакта барыш керек да. Тажик жак барабы, барабайбы? Барат. Өкмөтү барабы? Барат. Анын үчүн мындай диплома жол менен биздин жетекчилер абдан кыйын сүйлөш керек, сүйлөө жолдору менен, варианттары менен барыш керек да. Биз энди өзүң билесиң да, канча жыл Кокон хандык, ага чейин Советтер Союзу, Царская Россияда бирге жашап келген. Бир элбиз. Бирге жашап келген. Анан мына акыркы 29 жыл болуп калды, 30 жыл болуп. Бөлүндүк. Мына ушул бөлүнгөндөн кийин биз Советтер Союзунда бирге жашадык, туугандай болуп. Азыр бөлүнгөндөн кийин ал өскөн же баштар, алардын ою башкача. Эли макул болобу? Макул болот. Себеби тажиктин эли тартиптүү эл. Бийликтин айтканын кылат. Биздикилерчи? Биздикилер да кылат. Жашаш керек да, өмүр керек да. Эгер бул маселе чечилбесе, эмне болуп бүтөт? Бир күн согуш башталат. Себеби көрбөсөңөр, азыр уже тиги толук информация жок, бирок мына Мачайдан бирөөдү атып өлтүргөндөр, тиги Воруктан бирөө атып өлгөн, бир 6 жарадар болгон тажикти жагынан. Бизден да 1-2 жарадар болгон. Азыр маселе эмне болуп токтоду? Сизде кабар барбы? Жок, менде маселе жок, переговор жүрүп жатат. Мен кандай жүргүзүп жатат, информация жок да. Мен информация берип койбойттар. Неге маалымат берилбейт? Ушу Баткен маселесинде көбүнчө маалымат аягында кетет. Ушу Акаевден бери келаткан маселе. Ошолда мен да таң калам да. Күндө болгон нерсени айтып туруш керек да элге. Сиз губернатор болуп турдуңуз, Маматова. Канча жыл болдуңуз? 4 жыл. 4 жыл. Сиз иштеп турганда да ушундай нерселер болгондо эмне кылат элеңер? Мен
ар түрдүү способ, метод бар да. Ар түрдүү чечип коет элем. Айтып берсеңиз, кантип чечет элеңиз? Ушундай окуялар бир окшоштор болсо айтып берсеңиз. Мен губернатор болуп турганда мага звонок болуп калды. Анан эки жерде, мына бул жерде, эки жерде Исфаранын жанында тиги Карабак деген жер бар. Карабак деп Исфарадан. Мына Карабак. Жок, ал экинчиси. Мына ал жерде да кичине мына Дарыянын боюна чейин кеткен Карабак деген жер бар. Карта туура эмес. Айыл бар Кыргыздын айылы. Тиги Дарыянын жээгине чейин барат. Исфарага бир 10 километрдей эле бери. Анан кийин мына Жакөрүктеп жана Көкташтан өткөн жерде, ушул жерде жана заправканын жанында. Ушул жерде тажиктер жыйылып протест кылып жатат. 50-60 автобус жыйылып калыптыр деди. Мен Баткенде губернатормун. Аэропортко келип, военный эмебиз бар эле, вертолет. Мен летчиктер орустар эле, мен айттым ушундай проблема болуп калыптыр. Мен тиги пулеметчигин ордуна олтурайын. Силер мына Карабакка барганда эң төмөн ушу отургандардын үстүнөн эң төмөн тиги учуп өткүлө. Анан тиги Жакөрүк, жалгыз өрүккө барганда дагы ошондой кылгыла. Деп анан учуп өттүк, жыйылып калыптыр 50-60 автобус бир жерде, экинчи жерден учуп өтүп, тиги Керапшин менен барып, мен тиги Матчинск районунун чек арасына чейин тажиктердики, анан Гармск районунун чек арасынан айланып кайтып келсек, бир автобуста бир адам да жок. Айбалаев өзү пулемет менен келди. Бул бир жолда метод, башка жол жок. Ошондо да элдер ушу жер маселесинде чогулду беле, талашып. Жер, суу, эки маселе да. Жер, суу. Суу эмнеден чыгат? Суу жетпейт, бөлүштүрүп. Тажик тарапка жетпейт. Тажик тарапка толугу менен жетет. Бизди кыйнап коюп жатат да. Мен биринчи барганда, мен биринчи эле баткы барганда жанагы суу башындагы тиги Төрткүл суу сактагычына келе турган тиги эме бар да, Канал. Водозабор. Водозаборуна барып туруп эле 12 солдатты коюп койдум. Мачайын астында. Анан эмне себептен? Мен айттым, түндөсү сууду айдайсың, күндүзү нормага коюп коесуң. 52% биздики ал жерге азыр эсимде жок, 2 куб айдалыш керек беле, же 3 куб секундасына айдалыш керек беле. А түндөсү айдайсың, водохранилище толсо, ошончолук тиги Баткендин төмөн жагында жерлер жайында сууарлар жакшы болот. Варианттар ошондой болот. Анан антпесеңиз водохранилище толбойт, суу жетишпейт. Суу убагында бактар, айдалган жерлер суугарылбай калып, түшүм жок болот. Анан ошон тиги чир менен сиз 52% сууду ала албайсыз. Принцип бар да, эл аралык. Кайсы жерде суу жыйылса, кайсы өлкөнүн территориясында суу жыйылса, ошол өлкө 52% сууду алууга укуктуу да. Аны биз ала албай жатабыз да. Тажиктерден дагы, өзбектерден дагы, Сок дарыясында дагы, Исфара дарыясында дагы. Сиз губернатор болуп турган кезде Тажикстандын да, Өзбекстандын да ошо чек арадагы областтарынын губернаторлору менен сиздин мамилеңиз болгон экен. Абдан жакшы. Азыр ошол кишилер дагы эле бийликтеби? Жок, алар кеткен, Ферганадан кеткен, тиги Ленинабадтагы тиги Москва, тиги Дүйшөмбүдө министр сельского хозяйства, айыл чарба министри болуп ошондой тиги республика деңгээлге кеткендер да. Сиз алар менен сүйлөшө белеңиз? Ушул маселелер боюнча? Мен сүйлөшүп, мейман болуп алардын үйүндө. Тынбай сүйлөшүп турат элек да. Алар өздөрү да чечсе керек. Алар өздөрү акылдашып. Мен Ферганада болдум, актив жыйылып, бир 100ге жакын Фергана областынын активтерин жыйып, алардын алдында бир жарым саат сүйлөдүм мен. Анан тиги алар абдан тиги Түштү Корея менен абдан сонун иштеп жататтар да, жанагы автомобиль чыгарган заводдору, анан кездеме чыгарган заводдорду, фабрикаларды куруп алган. Анан бардыгын көрсөттү. Анан тиги жолду бир аз кыйнап койгон эле, жолду ачтык. Экинчи жолу мындай тоспой турган болдук мамилени. Ошол Каримовдун эле учурунда. Каримовдун учурунда эч кандай проблема болгон эмес. Сиз бийликтен кетип атканда, сизден кийинки келген губернаторлорго ушул маселеге болгон мамилеси кандай болду? Булар да ошолор менен дос мамиледе калдыбы же
Алып калдыбы демекчимин сиздин мамилеңизди? Болбой калды го дейм. Тиги менден кийинкилер енді бұл жұмышқа мында даярдалган, илими бар, елді сыйлаган, мамлекеттик жоопкерчиликти сезген кадрлар барыш керек да. Анан алына кадрлар барбаса дайым проблема болот да. Сталин убагында биз атабыз дейт элек. Айткан сөзү бар да. Кадры решает все. Анан кийин ал жерге ошондой даярдалган кадрлар барбаса анан кантип чечет? Азыркы губернаторлар менен персоналдык кимдир бирөөнүн атын айткым да келбейт. Ошо акыркы кезде губернаторлордун биздин чектеш башка мамлекеттердин чектеш региондорунун арасында авторитети кандай деп ойлойсуз? Тоготобу? Мен азырынча енді губернаторларды ел менен енді мен оюмча эсептешет. Менен эсептешет. Бирок бүгүнкү губернаторлордун губернатор эмес да, өкүл да. А биз губернатор болгонбуз. Бизде закон бар эле губернатор жөнүндө. Бизге толугу менен укук берилген эле, толугу менен жоопкерчилигибиз бар эле. Бир гана сот, прокурор, анан КГБ. Үчөө гана тиги губернаторсыз дайындалат эле. Калган жетекчилер, областтыктар бүт губернатордун гана макулдугу менен дайындалат. Азыр андай эмес да. Анда мен бир нерсени түшүнүп алайын, Маматов. Азыр Баткенде бийликти өкүл башкарат. Өкүл. Мурдагы эле губернатор, бирок өкүл болуп аталып калды. Өкүл. Анан кандай правасы? Аким эмес. Аким районда. Райондун башчысы аким. Бирок баары өкүлдөрдүн көз каранды. Да. Эгерде сиз бул маселени күзөтүп атасыздар, ошо акыркы 10 күн ичинде кандай болушу мүмкүн? Кандай өнүгүшү мүмкүн окуя? Информация жок. Туура эмес болот демен. Сиз Маматов, сиз ак үй менен байланышы бар киши дейсиз да? Жок. Эмнеге? Энд Сиз азыр Баткен маселесиндеги эң керектүү адамдардын бирисиз. Эмнеге? Жок, чындыгында мисалы үчүн биринчи сизге келиш керек эле да, мен мындай адистердин баардыгы. Маматов, сиз ошол иштериңиз билесиз, каерде кандай таш жатат көрсөткөндү билесиз. Эмне кылайлы? Же болсо билгениңизди айтың деп келиш керек беле? Мен билбейм, аны тигилер өздөрүнө суроо бер. Мен суроо бере алсам, сизден сурабайт. Мен губернатордуктан кеткенде Ворукта чаркууда той кылып берген тажиктер. Той кылып. Сиздин кеткениңиз үчүн. Буларга эмне мындай бишайт эттиңиз? Себеби мен законду кармайт элем да, закон боюнча. Менде права бар эле губернатор. Жооп берет элем. Азыр сиз өзүңүз кайрылдыңызбы президентке? Жогорку кеңештеги кээ бир ошо Баткенден келген депутаттарга, "Эй балдар, мындай кылбайлыбы?" деп. Жок, кайрылганым жок. Алар өздөрү сурабаса эмне кылат? Маматов, эл сиздики да? Эл меники болгону менен тиги депутаттарды өздөрү шайлаган, эл шайлаган. Президентти өздөрү шайлаган. Анан ага Баткенден азыр сизди кел, эмне кылайлы дегендер барбы? аны укпадым. Мен азыр уруксат берсеңиз, YouTube'да эмне сөздөр болуп атат. Ошого бир сарасек салайынчы. Так, мына жерде көп комментарийлер түшүптүр. Караңыз. Саламу алейкум дейт Айбалаев, мыкты жетекчи. Тажрыйбалуу кадрлар кызмат орундары менен камсыз кылуу керек. Мен көп жылдан бери YouTube каналында айтып келем, Абдуллаев Баткенди жетектесин деп дейт. Айбалаев эң таза адам, ким эч ким жамандабын алга. Айбалаев жер саткандар иттер дейт. Бакиевтен да интервью алып келиң дейт. Дагы бир олуттуу суроо жок, түшпөй атат.
Дагы иши кылып мен өтүнөт элем, урматтуу көрөрмандар, мынерде бир жакшы суроолор болсо, балким мен азыр Мамат агайдан пайдаланып жакшы жоопторду алып бергенге аракет кылат элек. Бул тилекке каршы бир мындай бир жооп бере турган суроо түшпөдү. Ошондуктан түшө элек дагы эле мен өтүнөм. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, дагы кайра губернатор болуңуз, күтөбүз дейт. Баткенге Айбалаевтай жетекчи керек дейт. Дагы. Иши кылып, мен дагы эле бир үмүт менен карайм да ушу комментарийлерди. Кээде карагым келбейт, анткени ушундай бир плас адамдардын сөздөрү чыгып кетет. Өтүнүч, эгер ушунчалык деле өзүңөрдөгү кара мүртөздүктү жашыра албай атсаңар, комментарийге күчүңөрдү чыгарбай, балким башка ыкмаларын табасыңар, баадыр олуттуу кишилер отурат, аларга балким бир олтураак суроо берсеңиздер, олтураак жооптор алат белеңиздер. Иши кылып мейли, комментарийлерди кийин өчүрүп деле чыгабыз. Маселе мындай мүмкүнчүлүктөрдү олуттуу иштетип алганыбыз жакшы. Мамат ага, мына бизге берилген убакыттын акыркылары калды. Эмне кеңеш бересиз? Деги мен ушу азыр сиздин кеңешиңизди бир 2-3 бөлүккө бөлүп уккум келди. Биринчиси, жалпы кыргыз эли үчүн ушул абалда эмне деген кеңешиңиз бар? Экинчиси, Баткен элине эмне деген? Үчүнчүсү, Ворох тегерегиндеги мекендештерге эмне деген кеңешти бересиз? Абдан мурдараак айтып койбопсуң да, даярданып келет элем. Бирок кыргыз элине мен каалайт элем тынчтыкты, анан биримдикти. Биз болгону 6 миллион элбиз, анда миллиондон ашкы Россияда, башка чет өлкөлөрдө жүрөт. Болгондо да ал жака эң мындай иштерман азаматтарыбыз, кыздарыбыз кеткен. Ошондуктан алардын жардамы тийип жатат биздин республикага, биздин элибизге, ата-энесине, туугандарына, балдарына. Ошондуктан тынчтыкты, биримдикти каалайт элем кыргыз элине. А баткендиктерге чыдамдыкты, анан мындай аша чаап кетпестен туруштукту, анан ал тажик эли менен бирге жашап келе жатабыз. Колкон хандыгына чейин, Колкон хандыгында, Царская Россияда, Советтер Союзунда тууган эл болуп калганбыз, коңшубуз. Булар менен мындай коңшу бир сый менен жашаганыбыз жакшы. Мен ал жерде жаш кезимде досторум көп эле, жашыбыз канча келип калды. Өтүп кеттилер көпчүлүгү. А балдары менен мен уже досторумдун балдары менен байланыш жок. Ошондуктан тынчтыкты мен Баткен элине, анан чыдамдыкты, мындай абдан акылдуулук менен иш жасаганды каалайт элем. Ал эми Ворух, Мачай, Көк Таштагы жашаган, бирге жашаган, анклав болуп жашагандарга мына ойлонуп, бирге ушул акылдашып, анан ушу проблеманы туура чечсек деген ойдомун. Рахмат ага. Биринчиден келип бергениңиз үчүн рахмат. Экинчиден мен чынын айтсам, өзүмөн колуман келишинче келген коноктун оюн толук түшүндүрүп бергенге аракет кылам да. Бүгүн сиз менен отуруп, бул картанын үстүндө мен ушу күн чайыттай тийгендей түшүндүм да маселени. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр канчалык деңгээлде түшүндү. Демек, маселе баягы эле биздин ушу Манас атабыздан баштап 1 сантиметр жер коштулу эле экен да бизге. Дагы эле ушу Кудай урган жер сатуу, жер берүү, алдырып коюу кесепети менен келе атабыз. Ушу Манас атабыздан бери 1 сантиметр жер ала элекпиз эле. Ушу Манас атабыз калтырган жерди берип эле келатабыз, Бүгүн дагы ушул маселе тооба кылдым. Же бергенге тойбодук, же алганды үйрөнбөдүк, иши кылып билбейм. Мен да Маматованын кеңешине кошулам. Биринчиден эли журтубузга ушул эле жетпей турду эле. Эми провокация калтырбаш керек. Чындап айтканда, мамлекет Кудайга шүгүр. Мен ойлойм, бул маселени мамлекет чече алат деп мен ишенем. Кандай болгон күндө да чече алат деп мен ишенем.
утулабызбы утабызбы башка маселе, бирок мамлекет муну чечет деп мен ишенем. Ошон үчүн мамлекетибизге Аллах Таала товфук берсин, жакшылык берсин. Мен азыркы бийликке өзгөчө президентибизге аябай ишенем да, мындай бир олуттуу киши бул маселеге мурдакылардай карабасын. Мен эмнеге муну айтып атам? Жөнөкөй Кыргыз Республикасынын бир ата уулумун, журналистмин, мен да атамын, мен да жеримде тынчтык болушун каалайм. Ушундай жүрөгүм безилет. Ушу акыркы жашыбыз жетип калды. Мындан бuyagына эми согуш көргүбүз келбейт, чындап айтканда. Ошон үчүн мен өтүнөм, ушу угуп калам, президент биздин каналды көрөт деп, эгер айткан укканыбыз чын болсо, өзү көрөбү же башкалар жеткиреби, балким бул маселени чечиш керектир жана чечилүү процессинде элге айтса туура болот эле. Анткени элде мына бүдөмүк болуп турган абал аябай оор экен. Аяк бияктан чыйпылдап кыйкырып ыйлаган катындардын тасмалары, бир четтен тарса тур сатылган ок, эл чык эле чык деп кыйкырганы, бул ар бир кыргыздын, ар бир кыргыз элинин койчу эми барбай койсоң жүрөгүңдү уктатпай турган үндөр да, өзү чындыгында чакырык бул. Чакырык, Кудай көрсөтпөсүн, жамандык болуп кетсе, баткен элинин бетине кантип карайбыз? Тилер борбордо отуруп алгансыңар деген сөз бизди союп кетет. Ошондуктан бул маселе кандай чечилип атат? Эртең эл дүбүрүп жолго чыгып элегинде бул маселенин алдын алып түшүндүрүп, чечүү процесстерин жалпы элге түшүндүрсө жакшы болот. Балким борбордук телеканалдардан бул маселе чыгып аткандыр, балким жалпы элге жетпей аткандыр. Ким билет? Иши кылып бул маселе бүгүн биздеги олуттуу ушундай карала турган маселелердин бири. Бүгүн бизде конокто элибиздин көрүнүктүү инсаны, белгилүү ишмер, коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер Мамат агабыз Айбалаев болду. Ден соолук каалайбыз сизге, неберелериңиз менен тынч болуң, иш кылып эли жерибизде тынчтык болсун аба. Жана мен көрөрмандардан өтүнөм, бүгүнкү ушул тасмадан түшүнүктүү болгон болсо, сиздер да ушул маселени түшүндүргөн аракет кылыңыздар. Кайсыдыр бир деңгээлдеги, кайсыдыр бир учурдагы ушул жетекчилердин дагы эле болсо, же саясий сокурдугу, эл көрсүнгөн мамадана болгону менен, эл алдына чыкканда сайраганы менен, балким кылган ишинде чеккиликтер бар экендигин кесепетиби, же эгерде бул кесепет эмес, акыбет болсо дагы ушуну түшүндүрүп коюулары бүгүнкү күндө өтө милдет болуп турган нерсе. Ошондуктан эл азырынча тынчтанып күтүп турганыбыз жакшы деп ойлойм. Аллах Таала жерибизге тынчтык берсин. Мен бүгүн студияга белгилүү режиссер, ушундай бүгүнкү кыргыз киносунун чеберлеринин бири Сүйүн Откеевди чакырдым эле. Жана кырдаалга жараша кече телефон чалып, Сүйүн кечирип кой, сени аркы жума чакырайын, мен бул жума Мамат Айбалаев деген агайыбызды чакырайын десем, макул аке, капачылык жок деди. Демек, Сүйүнгө мун үчүн чоң рахмат. Эмки жумада буюрса, тынчтык болсо, тынчтык болсун кылайм. Кадимки режимде жашообузду берсин Аллах субханаху ва таала. Жана бизде студияда Сүйүн Откеев болот, аны биз күтөбүз. Эми бүгүн баардыгыңыздарга тынчтык каалайбыз. Жашоо уланат, жашоо керемет. Баардыгыбызды Аллах Таала сактаган болсун. Assalamu alaikum.